Ош шаарындагы Уркуя Салиева тар көчөсүндө көптөгөн соода түйүндөрү жайгашкандыктан башаламандык орун алып келет. Айрым күркөлөрдүн курулушу тротуарга чейин чыгып кеткен. Убагында ушу тротуардын эсебине чыгып кеткен, көрүп атасыздар, тротуар өзү кеңирик тротуар. Ушуга элдер 2 метр, 3 метр, 4 метрге чейин чыгып кеткендер бар. Биздин максат ушу өкмөттүн жерин, ушу мыйзамсыз басып алган жерлерди бошотуу, элге эле условия түзүү. Азыркы учурда курулуштарды сүрдүрүп, тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Уркуя Салиева көчөсүнүн аталган тилкеси эми эс алуу жайына айланат. Ал эми курулуш ээлерине алдын ала эскертүүлөр берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Инспекциядан, архитектурадан, Ош шаарынын мэриясынан эскертилген, ошонун негизинде ишти баштадык. Кудайга шүгүр, эл түшүнүгү менен мамиле кылып, өздөрү көпчүлүк өздөрү алып атышат. Анан кийинки маселе ушул Салиевада жайгашкан кожно-венерологический больницанын астындагы базарчык. Бул жер мэрия менен убактылуу келишим бар болчу. Бирок протоколдун негизинде ушул убактылуу келишим токтотулду. Азыр мыйзамсыз жана ошо договору барларды алып салуу иштери жүрүлүп атат. Жыл аягына чейин 600гө жакын мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлөт. Ал эми долбоордун экинчи баскычы кийинки жылдын 1-кварталында башталат. Долбоорго ылайык ал жердин көрдүңүздөр, мына Салиева, Разак көчөлөрүнүн жолдору, ирригационный лотоктору алмаштырылат, түнкү жарыктандыруу системалары коюлат. Ошондой эле адамдар атайын эс алуучу мында өзүңүздөр баягы проектти көрүп атасыңар, аллеянын курулушун кылып атабыз. Аллеяда эмнелер болушу мүмкүн? Фонтан, отургучтар, элдер дем алып, басылып, көңүл ачып жүүчү жайларга айланат. Эс алуучу жай Манас Ата шаарчасында курулуп, кийинки жылы пайдаланууга берилет. Мындай аллеяларды шаардын башка аймактарында да куруу пландалган. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.